Анарбек уулумдан калган 4 айлык боюнда калды эле, ошону төрөп берип, келиним мээримге рахмат. Ошол Байел үчүн жашагым келет. Балам Байел азыр 1-класс окуйт. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Назарыңыздарда эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Ньюту телекомпаниясынын дарегине Чүй облусунун Аламдын районуна караштуу Ленинский айылынын тургуну 48 жаштагы Тилебалдиева Айнаш Жумакеновна кайрылып, башынан өткөн оор тагдырын айтып, телевидение аркылуу коомчулукка чагылдырып берүүбүздү суранган эле. Тилебалдиева Айнаш өмүрлүк жары Мамыт Касиев Жолдошбек менен баш кошуп, 2 уул 2 кыздуу болуп, 4 баланы тарбиялап өстүрүп, бактылуу турмушта өмүр кечирип жашап жатканда, капыстан каргаша окуя болуп, 2008-жылы автокырсыктан 8 жаштагы кенже уулу Тилектен айрылып калышат. Ата-эне үчүн ал жоготууну, ал кайгыны сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Андай күндү Аллахым пенде баласынын башына салбасын. Ошентип кара түн башына түшүп, кайгыга уугуп жашап жүрүп, арадан жылдар өтүп, 2011-жылы улуу уулу Анарбекти үйлөнтүрүп, мына небере көрөбүз деп турганда, күтүүсүз автокырсык болуп, улуу уулу Анарбек да ааламдан өтүп кетет. 2 уулунан айрылган байкуш эне боздо ыйлап келининин боюнда калган небересинин жарык дүйнөгө аман эсен келишин Алладан тилеп күн кечирет. Ошентип ай күнүнө жетип небереси Байел төрөлөт. Кыздары Анара менен Айгерим өз алдынча үй бүлө күтүп, турмуш куруп кеткен соң, Айнаш менен Жолдошбек небереси Байелди медер тутуп жашап калышат. Ошондой оор тагдырды башынан кечирген Тилебалдиева Айнаш санадан сарооруу болуп, ошол жылдары боор оорусуна кабылат. Астма болуп, парох болуп, андан жакшы болуп калдым эле. Андан кийин ушу 2017-жылы миоматазный узел деп бул Бишкектеги Чүй больницасында операция болдум эле. Ошол операциядан кийин 2 айдан кийин УЗИге барып текшерилсем, бооруңуз жарабай калыптыр, жарымынан көбү деди. Анан анализдеримди берсем, ушу сырыс печенге өтүп кеттиптер сразу эле. F4 болуп калды. Анан ошондон бери эле лечение алып келип атам. Министерствого кайрылдым. Министерствого кайрылсам, Турцияга ошо пересадкага барсаң болот деп ошентти. Же болбосо Индияга каражатың болсо, ошо Индияга барышың керек деди. Анын ортосунда ошо инфекционный больницаларга да барып жүрдүм. Инфекционныйга да ошо ичим аябай чоңоюп, баягынтөн шишип чыдабаганыман бардым эле. Ошо больницадан кийин, леченияден кийин эле үйгө келгенден 2 күндөн кийин ичим аябай чоңоюп, шишип кетти. Барсам ошо срочно барып пересадка кылдырышыңар керек деп ошентти. Анан ушу эмне кыларды билбейм да, ушу каяка кайрыларымды билбей калдым. Уламдан улам ылдыйлап атам. Ошо мен дагы жашагым келет. Бүгүн Айнаш менен Жолдошбектин медер туткан небереси Байел 7 жашта, 1-класста окуйт. Ал эми Айнаш болсо оор абалда төшөктө жатат. Ошол небереси Байелди 2 жолу жетим калтыргым келбейт, ошон үчүн жашагым келет деп буркурап ыйлап төшөктө жатат. Ошо 2 балам бар эле каза болуп калган. Ошо балдарымдын күйүтүнөн да ушинтип чыгып кетти. Неберем калган. Ушул неберем үчүн жашагым келет. Неберемди дагы бир жолу жетим кылгым келбейт. Кайрымдуу бир туугандардан жардам сурайт элем. Жардам берип акчаты, каражат кыйын болуп атат ушу. Жашоо деген кыйын экен, ошо неберем үчүн жашагым келет. Учурда Тилебалдиева Айнаштын дартына врачтардын койгон диагнозу боор циррозу же вирустуу гепатит. Аны хирургиялык операция жолу менен Турциядан же Индиядан тез арада трансплантация жасатуу зарыл экен. Ай сайын эми орто эсеп менен эсептегенде эле мындай жөн эле арзан дарыларды алганда 10-15 миң кетет да. Бир эле мындай 7 күндүк лечение 15-20 миң болот. Анан мындай пат анализ тапшырып эметкенде ошо 25-33 айдан тынбай больницадамын, 3 айдан бери. Үйгө келгенде эле ошо денем кычышып, таманым, алаканым кычышып, анан кускум келип,
эметеден ушу акыркы күндөрү ичим шишип, анан Фучикке дагы хирургка барсак, бизден жардам жок иши дейт. Жардам жок, колуңардан келсе, шартыңар болсо Индияга баргыла же Турцияга баргыла дейт. Өзүбүздүкү ушу каражат улам мал менен мал сатып дарыланып, улам мал сатып дарыланабыз. Экөөбүз тең иштебейбиз ушу. Азыр ушу донор тапкыла дейт. Донор деле бирөөнүн билбейм, донор деле табылыш кыйын го. Анан ушу акча тыйын болсо донор сатып алалы десек, $40,000 дейт. Ушу 35-40ка барат донор менен дейт. Министерствого барып ушундай өзүмдүн жолдошум болобу десем, жок, сиздики атаңыздын же энеңиздин туугандарынан болот дейт да ушу. Анын балдарыңыздыкы же күйөөңүздүкү сиздикине туура келбеши мүмкүн. Иши даяр болуңуз дегенде, анан аяктан эле билбейм качан очередим келет, билбейм, очередке тургам анан. Министрлигине ошол жака барып, мен эмне кылсам болот, жардам бергилечи, ушул жактан леченияма жок дегенде. Десем ушу макул болсоңуз Турцияга жөнөтөлү деген, анан билбеген үмүт экен, ал деле мейли анда ага деле турса тура берейин эми деп туруп койдум. Анан билбейм аяк деле кандай болот. Айнаштын эжеси Жумакенова Сайраш бир тууганынын аянычтуу тагдырын айтып көзүнө жаш алды. Ушу сиңдим ооругандан бери ушунун оосу менен сарсыны болуп кайгырып, жакшы болуп кетсе экен деп ушу күнгө чейин тиленип келатабыз. Айылда жүрсөм, бассам, турсам ушул оюман кетпей, эмне болот экен деп сарсына болом. Алыстыгына байланыштуу бат-батта келе албай, телефон аркылуу эле сүйлөшүп, эмне болуп атасың, былтыр болсо жанында болдум. Ушу бир топко чейин жүрдүм, 2 айдай. Ошондон бери кайра эле жакшы болот, анамына жакшы болот десек эле так неме жок болот, чыгыш жок болуп атат. Деги эле мына эмебизде да жок эле, эмне пайда болгонун да билбей атабыз. Айланайын эл журт, калай калк, ушул сиңдиме кичине 1 сомдон болсо да жардам берип коюңуздарды суранам. Суранат элем ушул жакшы болуп кетерине үмүтүбүз чоң. Ушул бага тууган 2 баласы бар, апта кызыктан экөө тең ушундай кайтыш болуп калды. Биз деле колубуздан келишинче жардамды эме кылып атабыз, анан эми элден да кичине суранып атабыз да. Ушу 1 сом болобу, 2 сом болобу, ушу жардам берип коюңуздарды суранабыз. Мына ушундай аянычтуу тагдырларды тасмага түшүрүп, коомчулуктун назарына алып чыгуунун өзү канчалык оор экенин өзүңүз жакшы түшүнөсүз, урматтуу көрөрман. Ал эми бир өмүр Айнаш менен чогуу жашап, жубайынын көзүнүн агы менен тең айланып, ушул оор тагдырдын ар бир мүнөттөрүн биргеликте башынан кечирип келген Айнаштын өмүрлүк жолдошу Жолдошбек Мамыт Касиев бизди көрүп ыраазычылыгын айтып, дары-дармек алып келгени шашылыш шаарга чыгып кетти. Ал эми апасын кезектешип карап жүргөн кыздары Анара менен Айгерим жаш толгон көзү менен бизди тиктеп мындай дейт. Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер. Барып ушу чет мамлекетке барып, ушу жакшы болуп келсе, жакшы болот эле бизге. Ушу неберелерин чайын ичсе экен. Ушу жалгыз ушу инимден калган бир небереси бар, ошону чоң кучакты өстүрүп тарбия берсе экен деген эмебиз бар. Бияктан такыр эле дарыланып атат, дарыланган менен бирок эч кандай жыйынтык жок болуп атат да. Элге кайрылат элем. Колуңуздардан келсе жардамыңызды бериңиздер. Мен деген сиңдим экөөбүз ушу алмак-салмак келип, биз деле колдон келгенден жардамды кылып атабыз. Бир туугандарыбыз колдон келген жардамын кылып атат. Ошо жакшы болуп бизге жөлөк болсо, башка деле ушу ашып ташкан бир туугандарыбыз деле жок.
Babam менен мамам экөөбүзгө жөлөк болсо жакшы эле, дагы оорубай ден соолукта болушса. Кичүү кызы Айгерим апасын айыктырып алаарын айтып, көзүнөн жашын тыя албай ыйлайт. Ушул үйдүн кичүү кызы болом. Ушинтип мамам 2 жылдан бери ооруп атат. Буга чейин дагы жүрөк ооручу, жүрөк ооругандан кийин астма болду. Астмадан кийин улуу агам кайтыш болуп калды. Жол кырсыгынан. Андан кийин иним бар болчу, ал да ошо жол кырсыгынан кайтыш болуп калды. Анан энекен да, эне биз унутсак да эне унутпайт экен. Эстеп ошолорго переживать этип кайгырып атып ушундай ооруп калды. Операцияда болгон. Операциядан кийин ошо боору ооруп атат. Тиги больницага алып баргыла, буяка алып баргыла дейт, аяка деле алып бардык. Барбаган, кайрылбаган жерибиз калбады. Капельница коет, укол коет, анысы деле жардам бербейт экен. Ошо кайдыгер карабаган, кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Колуңардан келишинче жардам берип коюңуздар. Колуңуздан келишинче жардам берип колдоп коюңуздарды суранат элем. Биз деле ошо туугандарыбыз, тааныштарыбыз баардыгы жардам берип, колдорунан келишинче колдоп атышат. Ошентсе деле четелкөгө алып барып көргөзүп дарылаталык десек, ошо каражат жагынан келип эле токтолуп калып атабыз. Ошо каражат жагынан кичине тартыш болуп атат. Туугандарыбыз, тааныштарыбыз жардам берип атат. Биз деле жардам берип атабыз, бирок ошо бир аз акча тыйыныбыз жетпей аткандыгына байланыштуу сиздерге кайрылып аттык эле. Колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздарды өтүнөт элем. Келиңиздер, Алланын кайрымдуу боорукер инсандары. Сиздердин колдооңуздарга муктаж болгон мусулман бир тууганыбызга ар кимибиз өз шартыбызга, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардам берели. Садака балиеден сактайт дейт. Алла жолуна деп сиз менен биз берген садакабыз бүгүн бирөөнүн өмүрүн сактап калууга себеп болсо, эртең бизди бейишке жетелечүү жол болот. Аз көп дебей ар бирибиз шартыбызга карап колдоо көрсөтөлү. Елена Сомкина башка улуттан экенине карабай, күндө күн алыс кирип, кошунасы Айнаштын алабалын сурап, кабар алып турат экен. Я соседка Айнаш Идже. Айнаш биздин кошунабыз. Мен тез кабар алып турам. Акыркы 2 жылда абалы абдан эле оорлошуп кетти. Мурда абдан чыйрак тыккан эле. 2 уулунан ажырагандан кийин ушул ооруга кабылып өзүн таштап ийди. Оору деген жаман да. Бүгүн Айнаш жалпы элдин колдоосуна муктаж болуп үйүндө жатат. Мен кайрымдуу инсандардан суранат элем. Ар бир адам аз көп дебей колунан келгенинче жардам кылса жакшы болот эле. Кыргыздар эч качан оор күндөрдө бири-бирин таштап кеткен эмес. Айнашка да кыргыз эли материалдык колдоо көрсөтүп, дарылануусуна жардам берет деп толук ишенем. Ал эми Айнаштын абысындары Сатылганова Чынара менен Асан Кожоева алмаш айымдар кейип кепчип жүрөктөн чыккан сөздөрүн айтып, жалпы журтка кайрылуу жасашты. Каражатка келип такалып атат, ар бир лечениясына барган сайын эле көп акча кетет экен. Анан азырда ушу тияк Турцияга же Индияга дегенге көп каражат керек болуп атат. Анан аны болсо эми $27,000 дейт, ошондой деп атыптыр. Анан ага деген эми алдар жетпейт да. Биз деле жардам беребиз, колубуздан келген бир туугандар. Анан ошол эми кайрымдуулук деп атпайбы, анан ошо элден, кыргыз элинен суранат элем, ушул жеңебизге жардам берип, кимдин канча колунан келсе, эл сом жанагы счету бар эмеспи, ошол жака салып, жеңем деле башынан көп кыйынчылыктар өттү. Жакшынакай эле жүргөн, анан кайдагы ушу бир доктурга жаткалып эле эмне болду, ушинтип эле бат эле ооруп калды. Тырнактай 1-класста окуйт, баласы бар. Анан өзү дагы жазып калат, бала ушу бай элим үчүн жашагым келет деп анан. Ойлойм да ошол бай эл үчүн жашап. Айланайын кыргыз эл жардам бергиле. Кимдин канча кабы келет, аянбагыла. Ошол эмне деп айтамчы. Бул да Кудайдын берген сыноосу, жеңе дагы көтөрөп
Адам болгондон кийин көтөрүп өткенсиң, бирок ошого да аракет кылыш керек экен. Дарыланайын. Ошо үмүтүбүз көп, ушул жактан Кудай барып келип атышпайбы, баары эле дарыланып, жакшы операция болуп келди дейт. Анан ошо үмүттөнүп атабыз. 2 жылдан бери ушинтип ашып келатат. Доктордон докторго. Бир 10 күн үйдө болот. Кайра калгандан болсо ошо больницада болуп атат. Талаптарга барып атат. Ушинтип колунан келишинче болгон жерлерге барып атат. Анан калайык журтту ошо. Жеңем ошо абышкасы менен уулу бар. Ошо оолорго чай кайнатып берип, бир бутунан туруп жакшы болуп кетсе деген эле баардыгыбыз тилектебиз. Ушул жакшы болуп кетсин. Калайык журтту ошо жардам берип, Турцияга деп атат. Колунан келсе Турцияга барып, ошо лечение алып келсе, мүмкүн жакшы болуп кетеби деп ойлоп отурабыз. Кичинекей уулу бар 1-класста. Ошону кыйбайт, ошону эстейт. Ушул үчүн өлбөсөм экен деп тилейт Кудайдан. Анан Кудайымдын көзү түспөсө, ошону чоңойтуп, үйлөнтүп, жайлантып койсо деген тилектебиз баардыгыбыз тең эле. Аман болсун, жакшы сакайып кетсин ушу. Башка эмне айтабыз? Мына урматтуу көрөрман, бул оорукчан инсандын Алладан кийинки үмүтү бир гана сиздерде. Чыныгы жардамга муктаж болгон Тилебалдиева Айнаштын бүгүнкү адам пенде карап туруп, чыдап тура алгыс оор абалына кайдыгер карабаган ар бир жаран төмөнкү банк эсептерине, эл сом карталарына, мүмкүнчүлүгүнө жараша акча каражатын которсо болот. Келиңиздер, кайрымдуу боорукер инсандар, аз көп дебей колдоо көрсөтүп жардам берели. Мындан 1 ай мурда Ньюту телекомпаниясынын маалыматтык колдоосу менен Индияга дарыланууга кеткен Кубаныч Абдылдаев учурда Дели шаарындагы JIP госпиталынан боорун хирургиялык операция жолу менен ийгиликтүү алмаштырып, ооруканадан чыгып, өз мекени Кыргызстанга байсалдуу сапар тартуу алдында турат. Бул ийгилик албетте сиздердин караламан кайрымдуу кыргыз элинин колдоосу менен ишке ашты. Бар болуңуздар, калайман журт, кадырлуу кыргыз элим. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Мен Абдылдаев Кубаныч, убагында Бишкекте ооруп, 1 ай больницада жатып, больницадан чыкканымда акыбалым абдан оор болчу, оозума тургузушуп, күнүгө 1 литрден суюктук гана ичип калганмын. Андан кийин Аллага миң карга шүгүр болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Ошо Алланын намери менен, ошо жардам менен тууган уругум бар экен, досторум бар экен, ошо кыргыз элим бар экен. Ошолордун жардамы менен Индияга келип операция болдум. Чынара деген кызга чоң ыраазычылык билдирет элем. Ошонун аркасынан, Чынаранын аркасынан мен ошол JP клиникасына келдим. Чынарага мен терең ыраазымын. Чынара ошол менин операцияма ошол чоң себепкер болду. Мен инилерим себепкер болду, агаларым себепкер болду. Эсеңге рахмат болсо. Кошунам ошо Ньютуну алып келип тартырып. Ошолор канча деген адамдарды мени мындайча айтканда жарыя кылып, ошолордун аркасынан мен ушул жерге келип отурам. Чоң рахмат айтам ошо Ньютуга, Чынарага, доктор Абидовке. Рахмат кыргыз элиме. Мен ыраазымын, дагы бир жолу айтайын. Рахмат сиздерге. Көрүшкөнчө Кыргызстан, Индиядан салам Кыргызстанга. Эч бир пенде баласы оорубасын, ар бир оорулуу пендесине Аллахым шипасын берсин деп тилек кылып көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бакбырбек Аленов, Күлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.